Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында учурда 19 адам кармалып турат. Алардын ичинен 18-27 июнь күнү атайын бөлүктүн 20дай кызматкери себепсиз уур тепкиге алганын айтып, кыйноолорго каршы улуттук борборго кайрылышкан. Биз кирген учурубузда аерде жалпысы бул 19 адам кармалып отурулган. 19 адамдын 18-ине карата күч колдонуу болгон. 18-дин ичинен 7-өсүнүн денелерде ар кандай жараттар, гематомдор табылды. Ал боюнча биз мыйзамга ылайык Стамбулский протоколдор толтуруп, иш-чаралар жүргүзүп, азыркы күндө прокуратура органдарга топтогон материалды өткүзүп берүү иш-аракети жүрүп атат. Жабырлануучулар арызында эч бир себепсиз кыйноого кабылганын билдиришкен. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун Жалал Абад облусундагы координатору Алишер Эрматов мунун баары адам укугун одоно бузуу деп эсептейт. Анан тамактанып түштөнүп отурган учурда эле санэпидстанция обработка кылат деп туруп эле эшиктерди ачып туруп эле ошол учурда атайын бөлүм, милициянын атайын бөлүм Шумкардын кызматкерлери тарабынан кирип, аларды сүдүрөп, колдон кайрып, прогулочный дворго алып чыгып, сейилдөө борборго алып чыгып, ошол жерде буттарын талтайтып коюп туруп, 1 саат, 2 сааттан туруп, аркасынан туруп көрүнбөй ар жерлерине колу буттар менен ургулаган да, ошентип айтты. Ошол күнү байкоочу камераларда өчүк болгон, мунун өзү убактылуу кармоочу жайдагыларды токмоктоо болгонун ырастап турат дешет адистер. Деген менен Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы милицияга коюлган дооматтардын баарын төгүндөдү. Милиция кызматкерлери убактылуу кармоочу жайда отургандарды урду деген дооматтар боюнча айта кетүүчү нерсе, милиция кызматкерлери эч кандай аларды урган эмес. Негизинен эгерде камералардагы видеолорду көрөбүз деген болсо, тиешелүү көзөмөлдөөчү органдар тарабынан видеолорду алып көрсө болот. Видеолор бар. Облустук милициядан кошумчалашкандай, Сузактагы убактылуу кармоочу жайдын текшерүүгө алынуусуна ушул жылдын 25 июнь күнү Сузак райондук сотундагы отурумда эки жарандын уштуу нерсе менен ичин кесип жибергени себеп болгон. Мындай учурлардын алдын алуу үчүн убактылуу кармоочу жайдагылар текшерүүгө алынып, уштуу темирлер, уюлдук телефондор алынган. Ал эми тинтүүгө Шумкар атайын багыттагы полкунун Жалал Абадтагы ротасынын кызматкерлеринин тартылышынын да жүйөлүү себептери бар экен. Убактылуу кармоочу жайында отурган айыпкерлер жана шектүүлөр тарабынан бир топ ызычуулар орун алган. Алар ошол жердеги видео байкоолорду сындырып коюшкан жана ошондой эле ал жердеги камералардын эшиктерин тепкилеп, убактылуу кармоочу жайдын ички тартиптерин бекем сактабай ызычууларды салгандыгы болгон. Негизги иш-чаралардын бардыгы милиция кызматкерлери аткарышкан. Буга чейинки болгон ызычууларды эске алуу менен атайын кызматтын кызматкерлери болгон ал жерде караган катары ошол жерде туруп беришкен. Убактылуу кармоочу жайдагыларга карата кыйноо болгон же болбогонун көзөмөл органы текшерип чыгып, анын жыйынтыгы менен гана укуктук баа берилет. Ал эми Сузактагы убактылуу кармоочу жайга уюлдук телефондор, уштуу темирлердин кириши боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлүүдө. Кабылбек Өчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.